Саламатсыздарбы урматтуу калыстар тобу жана кесиптештер. Мен Нарматова Эльзада, Рыспай Коңкошев атындагы номер 12 орто мектебинин математика мугалимимин. Эми бүгүнкү анализимде 6 класска өткөн айлананын узундугу жана тегеректин аянты деген темасында сабагымды кыскача анализ берип өтмөкчүмүн. Сабагымды баштаар алдында класста уюштуруу иштери жүргүзүлдү жана жагымдуу маанай тартууланды. Жагымдуу маанайды окуучуларга тиешелүү болгон сапаттарды мен класста айлана түрүндө жайгаштырдым жана окуучулар өзүнө тиешелүү болгон сапаттардын жанына турушуп аны алып окушту. Мен айлананын так ортосуна турдум дагы мен айлананын борбору экенимди жана окуучулар айлананын ар бир чекити экенин түшүнүп жетишти. Ошол берилген сапаттардын аркасында мен топторду жазып жайгаштыргам. Окуучулар ал топтор боюнча орундуктарга жайгашышты. Кийинки алтын эреже. Алтын эрежени мен кадимки эле көрүнүштө кылбастан алтын эрежебиз математикага байланыштуу кылып окуучулардын өздөрүнө таптадым. Окуучулар өздөрү алтын эрежени ойлоп табышты, математика сабагына байланыштырып. Мен баалаганда окуучуларды чүкө менен бааладым. Чүкөнү 4 түстөгү чүкөнү пайдаландым дагы 5, 4, 3, 2 деген балдык система менен бааландым. Жана окуучуларга чүкөнү чогултуу үчүн корзинкалар берилди. Корзинкаларыбыздын алды жагы дагы тегерек формасында жайгашкандыктан ал жерде дагы тегерек боюнча бир аз түшүнүк алышты. Сабагымды баштап жатканда математика бул оюн. Биз оюнда жеңиш үчүн эрежелерди жана формулаларды туура колдонушубуз керек деген математикалык сөз менен байланыштырдым. Жана окуучулардын өздөрүнүн турмуштан айлана менен тегерекке турмуштан мисал келтирүүнү талап кылдым. Окуучулар өздөрү айлана жана тегерекке турмуштан мисал келтирип айтышты. Андан кийин жаңы тема түшүндүрүлдү. Жаңы темабызда айлананын узундугун кантип табуу керек экендигин, формулалар, айлана жөнүндө аныктама, анын борбору, радиусу, диаметри жөнүндө маалыматтар презентацияда көрсөтүлдү. Тегерекке карата аныктамалар, анын борбору болорун, радиусу, диаметри 2 көбөйтүлгөн радиуска барабар экендиги жана биз айлананын узундугун тапсак тегеректин аянтын табуу керектиги жана формуласы так презентацияда көрсөтүлдү. Окуучуларыбызга STEM сабактарына байланыштуу 4 топко 4 турмуштан маселе берилди. Ал маселелерибизди окуучуларыбыз формулалардын жардамы менен чыгара алышты. Окуучулар качан гана өздөрүнүн колдору менен жасап, көзү менен көрмөйүнчө ал нерсе эсинде калбагандыктан мен 4 топко 4 практикалык иш жасаттым. Биринчи тобузга биз кадимки эле колдонгон бор салгычыбыздын бетиндеги айланасынын узундугу жана алдындагы тегерегинин аянтын табуу тапшырмасы берилди. Экинчи тобузга окуучулар дайым эле ойноп жүргөн датстын тегерегинин узундугу жана айланасынын узундугу жана тегерегинин бетинин аянтын табуу тапшырмасы берилди. Үчүнчү тобузга кыздарыбыз кийип жүргөн шөкүлөнүн айланасынын узундугун табуу тапшырмасы берилди. Төртүнчү тобузга кыргыз үйдүн макети берилди жана ошол кыргыз үйдүн ээлеген ордунун аянтын табуу деген тапшырмасы берилди. Жыйынтыктап айтканда окуучуларыбыз берилген тапшырмаларды жиптин, формулалардын, сызгычтын жардамы менен таба алышты жана жашоо турмушубузда берилген мисалды чыгара алышат. Баалаганда окуучуларыбыз чогулткан чүкөлөрүнө жараша балдык система менен бааланды жана активдүү катышкан окуучуларыбыз
жекече бааланды. Менин сабагымда колдонулган методдор жана технологиялар: сабакта көргөзмө, практикалык иш, топтук иш жана санариптик ресурстар колдонулду. Интерактивдүү доска, презентация, формулалар көз алдына элестүү чагылдырылып турду. Ошондой эле STEM ыкмасы, жашоо турмуштан алынган маселелер колдонулду. Логикалык ой жүгүртүүлөр да ишке ашырылды. Анда сабагымды корутундулап кетсем, бул сабак мага да чоң тажрыйба болду. Окуучулардын көзүнүн жанып, темага кызыгып жатканын көрүү мугалим үчүн бул эң чоң сыймык. Мен сабакка коюлган максатыма жеттим деп ишенем. Бул сабакта окуучулар формулаларды өздөштүрүп, реалдуу турмуш менен байланыштыра алышты. Келечекте дагы да интерактивдүү, изилдөөгө негизделген сабактарды өткөрүүгө аракет кылам. Кызыгуу менен катышып берген окуучуларыма жана мени колдогон мектептеги коллектив жааматыма терең ыраазычылык билдирем.